Эфирден чыкпай калдыңыз, ошондо бир жан дүйнөңүздө сынуу болгон жокпу? Назира, сен сүйлөтпөгөн кишини сүйлөтөсүң да турмушта бардыгы болот. Мен жогорку кеңешке биринчи кезекте арданып баратам да. Сулуу аялдарчы жалгыз анан бактысыз болот экен деп айтып коюшат да. 16-дан 15 мүнөт өткөндө сиздер үчүн көркөм фильм тартууланат. Эркиндигиңизди чектейби бул нерсе? Эл эмне дейт деген нерседен өзүңүздү алып жүрүүдө мен Капаровамын, мен мындай алып жүрүшүм керек. Атаандаштыкты өжөр, көкбет, сизге окшогон чыйрактар гана жеңе алат. Сизге көп эле жүрөгүн арнагандар болдубу эже? Телевиденияда иштеген үчүн экрандын күчү ушунчалык экен, көп адамдарды сүйдүрдү деп айтсам болот. Үйдө дагы үй кожоке катары кыйын деп уккам да. Тамакты бозонуп, муш сүзөт деп. Жан дили менен беришим керек, кызмат кылышым керек, көрсөтүшүм керек деп эсептейм да. Капарованын кандай кемчиликтери бар? Өзүңүздү высокомерная, гордая сезесиз деп айтып калышат. Сиз жаш кезиңизде күнүк турбайсызбы деп жазып. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы өзгөчө мейманым бар. Сиздердин жакшы көргөн экран жүзү диктор, журналист Чынар Капарова. Саламатсызбы, Чынар эже? Саламат, Назирка. Сизди көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Рахмат. Сиз мени алып баруучулукка, дикторлукка бир үндөгөн, чакырган, телеге чакырган алгачкы адамдардын бирисиз. Рахмат. Сиздин тааныштардан альбомунан сүрөтүңүздү көрүп калып, аябай сиз жөнүндө укмуш мактоолорду угуп калып, анан кызыгып, атайын жаңылыктарды көрүп, анан мен дагы диктор болом деп, таятамдын чоң костюмдарын кийип алып, сизди туурап диктор болчумун. Азыр аябай сыймыктанып атам. Ошо сиз менен негизи эле ушул экранда жаркып чыгуу, экрандын жүзү болуу, элдин эсинде калуу оңой нерсе эмес да эже. Оңой эмес. Эң чоң түйшүк, чоң жоопкерчилик. Дайыма элдин жүзүндө болгондон кийин дайыма үлгү болуп, аларга туура багыт берип, туура адам катары өзүңдү алып жүрүшүң керек. Эң чоң жоопкерчилик. Анан алгачкы ошо эфирге чыктыңыз, ошол жаатка келсек да, эмне сездиңиз, эмнеге ушул дикторлукту тандадыңыз? Сиз сыяктуу эле сиз менден шыктансаңыз, мен ошол кыргыз телевидениясынын жылдыздарынан шыктангам. Өзгөчө Гүлшан эженин, Бактыбек Мамытов агайларды көрүп, ушул телевизорго мен дагы кирип кетсем деп кыялданчумун. Анан ошол кыялымды ишке ашыруу үчүн шаарга келип, окуп, журналисттик адистикти алып, анан телевиденияга барып, ошол жердин жүзү болуп калдым. Кыргыз телевидениясынын сыймыктанам. Мен түшүмө кирген эмес. Бала кезимде ойлочумун, телевизордо сүйлөгөн адамдар бул бир Кудай тандап, атайын бир ылгап, ошолор алып келип койсо керек, биз ал жерге эч бир кире албасак керек деген бир ойдо болчумун. Көрсө мунун баардыгы тең менин бир айылдык, балалык бир ойлорум экен. Аракет кылсаң, максатыма жеттим десең, эмгек кылсаң, ошол нерсеге бир багытты алып алгандан кийин ошого бир аракеттенсең ишке ашат экен. Анан бир интернет айдыңында ошол силердин студент кездеги бир фрагмент аябай талкууга алынып, мындай кеңири жайылып кетти го. Ошолорду көрүп алып, мындай бир кызыктуу ойго батасың да. Мисалы үчүн, ошол учурда алар ушундай жылдыз болорун ким билиптир депчи. Группалаштарыңар дагы белгилүү адамдар экен го. Ошол видеону мен кайра кое бергенден тажабайм, анткени улам бир жаш муун көрөт да. Анан айылда чоңоюп аткан жаш муун көрүп, ошол видеодон шыктанса деп ойлойм да. Айылдык эле кыз экен, биз деле айылдын кызыбыз. Демек биз деле ушундай бир жетишкендикке жетсек болот экен деп шыктансын депчи. Анан ошол видеону койгондон кийин бир 2-3 адамдар сиз жаш кезиңизде күнүк турбайсызбы деп жазып. Анан күнүк деген сөздү билбейм. Анан багы байкап, угуп, изилдесем эле ошондой бир өңүңүз анча деле эмес турбайбы дегендей мааниде экен. Анан мен ал кишиге жаздым да, жооп кылыпчы. Ооба, мүмкүн өңүбүз күнүк болгондор, бирок жан дүйнөбүз таза эле депчи. Азыр эми өңүбүз мүмкүн оңолгондур, бирок жан дүйнөбүз баары бир кирдейт экен да. Ар кандай чөйрөгө барат экенсиң, ар кандай адамдар менен сүйлөшөт экенсиң, бир жерден буттосуну көрөт экенсиң, бир жерден сатып жиберүүнү көрөт экенсиң.
бир жерден тоскоолдуктарды көрөт экенсиң дагы мындай ичиңде баягы балалыктагы таза сезим жоголуп эле анан бир кандайдыр бир булгана баштайт экенсиң да чөйрөдөн. Ар кандай сөздү угасың, сөзгө аралашып каласың, анан ар кандай бир окуяларга кептелесиң. Анан бирок ошентсе дагы өзүбүздү мындай туура багытка алып барганга аракет кылабыз. Бирок ошол балалыктагы таза сезимдер азыр бир жок деп айтсак болот да. Кандайдыр деңгээлде сакталып калды, бирок толугу менен таза ойдон сакталып калбайт экен да адам. Ар бир адам өзүнүн чөйрөсүнө барганда кандайдыр бир деңгээлде бузула баштайт экен да, мындайча айтканда булгана баштайт экен, сөзгө аралашат, сөз сүйлөйт, каалабайсыңбы, каалайсыңбы, шыбырайсың, күбүрөйсүң, ошонун баары эле баягы балалыктагы жан дүйнөнүн баардыгын жоготуп калат экен. Чын. Жашоо ар кандай кептейт экен, ар кандай адамдарды тааныштырат экен, ар кандай ситуацияга түшүрөт экен. Ошол абалдардан баягы сезимди кармап калыш чынында эле кымбат. Ооба. Анан азыркы кийин ошо канча көп жылдан кери ошол диктор болуп жүрүп анан эфирден бир чыкпай калдыңыз. Ошондо бир жан дүйнөңүздө сынуу болгон жокпу, мындай эфирди сагынуу, билбейм, кайра элдин жүзү болгуңар келип? Мен эфирде бир жолу кеткенмин. Бул турмушка чыгып, балалуу болуп, үй бүлө күткөндө мен өзүмдүн каалоом менен ушул мен кожойке болдум. Сүйгөн адамыма турмушка чыктым, бала чакалуу болгум келет, өзүнчө бир үй күтүп, үй салып, ошонун ичин көркөмдөп, ошол бир бактылуу сезимдерге жетеленип кеткен. Бул менен эң бактылуу күндөрүм. Телевиденияны сагынганга дагы мүмкүн болгон жок, анткени мен катар менен бала чакалуу болдум. Жолдошум дагы эң мыкты мага жар болду. Үй курдук, жанагындай бала чакалуу болдук, тууган урук күттүк, кайын журт күттүк, келин болдум дегендей. Ошонун баардыгы тең менин бактылуу мүнөттөрүм да. Анан ошол күндөрдү абдан сагынам. Эфирге караганда ошол күндөрдү сагынам. Анткени билесиз, жолдошум өтүп кетти, балдарды жалгыз бакканга туура келип калды. Бул дагы болсо багыл тагдырдын чоң сыноосу, балдарды туура тарбиялап, туура багытка үндөгөнгө, анан өзүмдү дагы кайра чыйралтып, белимди бекем бууп, элдин алдына чыгып, кайрадан ушул коомго аралаштырганга аракет кылдым. Болбосо багыл үйдө бактылуу болгон мүнөттөр мени жоготуп жибермек да, мен өзүмдү жоготуп жиберет элем. Ошон үчүн мен алаксыш үчүн, балдарга туура тарбия бериш үчүн өзүмдү дагы багыл жолдошум болбогондон кийин коомго бир туура багытка алып барганга аракет кылдым. Чынында жалгыз эне болуш оңой эмес. Мен сизди абдан жакшы түшүнөм. Бул балдардын түйшүгү ушундай сулуу болуп, ушундай күчтүү болуш, ушундай эл жүзүндө башты бийик көтөрүш өтө оор. Өтө оор. Коомго билгизгим келбейт, чөйрөгө билгизгим келбейт. Алар билгенде дагы эч кандай жардам бере албайт. Болгону күчтүү болушуң керек, алдыга карай умтулушуң керек. Кандай сөз болуп атат, кандай сыноолор болуп атат, кандай сындап атат, анын баардыгына көңүл бура берсең, анда умтулууга, шыктанууга, ийгиликке жетүүгө мүмкүн болбой калмак да. Азыр мен эми жогорку окуу жайларда студенттерди окутуп билим берип атпаймынбы? Анан аларга дагы дайыма айтам да, эч качан кылган ишке өкүнбөш керек. Кылды болду, эми ошол нерсени эгерде жаман болсо оңдогонго, жакшы болсо ошол нерсени 2 эсе өстүргөнгө аракет кылышыңар керек деп. Анан жана суроо бербедиңизби ошол эфирди сагынасызбы депчи. Биринчи иретте мен баягы үй бүлөмө кетип калган үчүн эфирди сагынганга убактым болгон жок да. Анткени баланын түйшүгү, үй бүлөнүн түйшүгү өзүнчө бир бакыт да. Ооба, түйшүк баланы багуу, кожойке болуу, кайын журтка жагуу, төркүнгө жетишүү, мунун баары кыз, келиндин абдан чоң милдети да. Ошондон бошобой ошол бактылуу мүнөттөр мени эфирди сагындырган жок. Ал эми экинчи жолу эфирден кеткеним, бул албетте баардык эле коомчулук деле билип турат, кандай себеп менен кеттим, эмне үчүн мени жумуштан алып салганды, муну баары өткөн ишти эч качан эстебеш керек да. Ошол учурда албетте оор болду, 20 жыл иштеген чөйрөңдөн кетип калуу, эмгегиңдин бааланбай калышы албетте ар бир адамга оор тиет, бирок ошондо дагы чыйралып, белибизди кармап, башка тармактан өзүбүздү издегенге аракет кылдык. Анткени Назира, мен эки нерсени кыялданчумун. Эгерде диктор болбой калсам, илимдин доктору болом деп кыялданчумун. Мен аспирантураны окушум керек деп кыялданчумун.
ошол кыялдарымды орундатканга аракет кылчумун. Анан телевидениянын түйшүгүн өзүңүз билесиз, таңдан түнгө чейин ошол жерде бир бал чогулткан арыдай болуп эле учуп жүрөбүз. Өзүңүз ошол тармактын адиси болгон жакшы билесиз. Өзгөчө маалыматтык программа. Бизди эл мисалы үчүн боенуп эле эфирге келет деген мүмкүн кабыл алынат да. Бирок ошол жерде журналист катары кадрдын сыртындагы тексттерди жазуу, редакторлоо, монтаждоо, анын баарын чыгарып эфирге берүү, ошол эле учурда чарчап турсаң дагы эфирге байгыл жакшы жүз менен чыгуу, ошонун баардыгы тең чоң түйшүк да. Анан ошондой түйшүктүн баардыгын жеңип иштедик. Анан башка максаттарымды орундатканга убакыт болбой аткан. Мүмкүн бул дагы ошол Алла Тааламдын бир жазганыдыр, экинчи максатыңа жет деген. Кудай буйруп ошол телевидениядан кеткенден кийин кайра эле ошол жогорку окуу жайына барып, окутуп, студенттерди өзүм дагы окуп, илимди жактап, диссертация жазып, китептерди чыгарганга аракет кылдым. Мына бүгүн эртең бүрсү күнү ошол китебим колума тиет буюрса, телевидениянын ошол тарыхы жөнүндө, телевидениянын баскан изи жөнүндө өзүмдүн алгачкы китебим чыгып атат. Бул дагы болсо менин бир ошол максаттарымдын бири орундалды деп эсептейм. Анткени ушунча жыл телевиденияда иштеп, телевидение жөнүндө эмгек калтырбай кетүү мен үчүн чоң күнөө болмок да. Анан азыр ошол телевидение, жалпы эле журналистика боюнча илимий эмгектер жазылып атат. Айтор мен диктор болуу максатыман кийинки эле экинчи жолку ошол илим жаатындагы максатыма жеттим деп айтсам болот да. Ошон үчүн мен айтам, жаштарга муну шыктандырыш үчүн айтып атам. Биз эми мактангыдай бул нерсе өтө деле олуттуу нерсе эмес. Ошол жаштар шыктаныш керек. 30 жаштагы, 40 жаштагы, 50 жаштагы окууга, кайра умтулууга, жаңы нерсени ачууга кеч эмес. Адам дайыма окуп, дайыма шыктанып, дайыма ийгиликке жете алат. Мейли ал 60-та болсун. Азыр мына саясат айдыңына кетип баратасыз да. Анан бул жаатта сиз өзүңүздү эмнеге ушул жаатта көргүңүз келди? Эмнеден улам бул каалооңуз чыкты? Назира, эгерде легендарлуу парламенттегидей Дооронбек агабыздай, ошол эле Масалиевтердей болгон улуу адамдар, баягы улуу дегенде булар эми иши менен улуу, кылган жасаган эмгектери менен улуу адамдар жогорку кеңеште отурганда мен киммин алардын жанында деп даабайт элем. Бирок ошол жогорку кеңештеги депутаттардын деңгээли, сүйлөө маданияты, жүрүм туруму, социалдык тармактагы тарбиялары, тескери таасир берген кылык жоруктары, ошонун баардыгы тең мени ардантты. Мен жогорку кеңешке биринчи кезекте арданып баратам да. Эмне үчүн? Билими жок, бирок диплому бар, сүйлөй албаган, маданиятты билбеген, сөздү билбеген, анан эле ошондой адамдар барып, ошол жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын жүзү болуш керек. Келиңиздер, ошол жогорку кеңешке мыйзамды жаза алган, кандайдыр бир деңгээлде Кыргыз элине жакшы жагынан, жакшы сапатынан көрүнө алган, эл үчүн иштеп бере алган адамдарды толтурбайлыкпы деген максатым бар да. Ошон үчүн мен арданган үчүн баратам биринчиден. Экинчиден, эне катары. Мына мен балдарымды жалгыз тарбияладым. Ошол жалгыз тарбиялап аткан энелердин арасындагы көйгөйдү жакшы билем. Мисалы үчүн бизде кыргыздарда кыз бала ажырашып кетиши мүмкүн, жесир калышы мүмкүн, же болбосо турмушу болбой калышы мүмкүн. Бардыгын эле чөйрөдөн мындай экинчи сорт адам катары чыгарып ийгенге аракет кылышат да. Мындайга биз жол бербешибиз керек. Бул деген тагдыр, ар бир баланын тагдыры, ар бир айымдын тагдыры. Анан ошол жесир апаларды колдоо боюнча дагы бизде эч кандай аракеттер жок экен. Ар кандай ыкмада айымдар, эркектер деле жесир калат. Ошол маселелер, балдарды жалгыз чоңойтуу боюнча айымдардын оор түйшүгү, ошонун баардыгы тең биздин мамлекет тарабынан корголушу керек. Бул биз айтып коебуз да, Алла Тааламдын Кудайдын жазмышы деп, макул жазылган экен. Бирок мамлекет эмне үчүн анда бизге керек? Мамлекет бизди коргош үчүн керек, бизге кам көрүү үчүн керек да. Мен ошол балдардын, энелердин, мына балдарым алыста окуп, ошол жердеги мигранттардын жашоо турмушунан дагы мен кабар алып калдым. Оор, абдан оор. Ата-энелер алыска кетип атат, балдары Кыргызстанда калып атат, кандай тарбия алып атат, кандай жашап атат, эмне ичип, эмне жеп атат, эне менен баланын, ата менен уулдун алыстатып койгон заманы болуп калды. Ошонун баардыгына тең мен эне катары, айым катары, жаран катары өтө мындай кейим, капа болом. Анан ошол нерселерди оңдогонго
ошол нерселерге бир багыт бергенге менин күчүм жетет, билимим жетет, акылым жетет, жана ошол багытта иштей алам деп өзүмдү айта алам да. Биз ошол арданганыбыздын дагы бир себеби былтыркы пандемия учурундагы өкмөттүн шалаакылыгы болду, өкмөттүн алсыздыгы болду. Ошондо ошол элге таанылган адамдар, жөнөкөй жарандар биргелешип туруп ошол кырдаалдан чыгып кеттик да, Кыргызстанчы элди аман алып калдык, элди сактап калдык. Ошондой бир кайрымдуулук иштерине келгенде кыргыз элинин ушундай бир жогорку маданияты бар. Биргелеше калуу, ынтымакташа калуу, оор нерселерден биргелешип чыгып кетүү. Бул жагынан биз улут катары өзүбүз менен сыймыктанышыбыз керек. Анан көпчүлүк айтат да, сиз мындай кайрымдуулук иштерди кыласызбы деп. Албетте кылам, бирок көп кайрымдуулук иштеримди айта бербейм. Анан жакында эле бир ушундай бир окуяга туш болдум. Мага телефон чалуу болуп калып, анан Чынар эжесизби деп таанышып, анан качандыр бир кезде ушул 10 жылдай убакыт болуп калыптыр. Мен телевидениеде иштеп атканда көп адамдар кайрылып келет да. КТРдин алдынан күтүп, мени тосуп алып, анан жардам сураган адамдар көп болгон. Колуман келген жардамымды берчүмүн. Анан ошондо бир окуя эсиме келип атат да. Анан телефон чалуу болуп, Чынар эже сизби деп, анан билесизби 10 жыл мурун сизге боюнда бар келин келип, мына төрөйм деп аткан келин келип, ушул баламды сиз багып алыңыз, турмушуңуз тың экен, сизге ишенем, сизди жакшы көрөм деп бир келин келген да. Анан ал келин ушунчалык кыйналып атканын көрүп, мен ошол КТРдин столовойуна киргизип, улуксаат алып киргизип, тамагын берип, анан мен өзүм дагы балдарды тарбиялап атам, анда менин да балдарым жашыраак эле. Анан эч качан балаңызды башкага бербеңиз, кыйналып атсаңыз дагы өзүңөр бакканга аракет кылгыла деп тыйым берип, ошол кызды ошол айылына салып жардам бергенимди чалып бир эжеси айтты да. Анан ошону угуп мен аябай ыйладым, анткени кээде ойлонуп койчумун да, ошол кыз эмне болду экен, төрөдү бекен, баласын кимге берди экен, өзү бактыбы экен деп кээде боюндар болчу экен да. Боюндар болчу, кээде ушундай бир ойлонуп калчумун да. Анан ошол адамды ошол Кудай мен ойлонуп кыйналып аткан үчүн мага жөнөттү окшойт. Анан абдан ыйладым, анткени ошол кыз төрөгөн экен, кыз алтыга чыккандан кийин өзү кайтыш болуп калган экен апасы, анан кыз азыр 10 жашында экен. Анан эжеси багып алыптыр кызды, ошол айымдын эжеси багып, анан ошол кызды жакында мага алып келип, тааныштырып, батасын алып берип, ушундай бир катыштырып алсамбы деген жакшы ою менен мени издеп, телефон чалып, мага байланышты да. Мен сүйүнөм, кээде ушундай бир менин ушул мээримдүүлүк, кайрымдуулук иштеримдин аркасы менен ушундай адамдардын тагдырына ортоктош болгонума кээде сүйүнүп да кетем да. Ушундай адамдар менен баарлаштым эле, ушундай тагдыр болуптур деп. Албетте өкүнүчтүү апасынын кайтыш болуп калганы, бирок кыздын эрезеге жетип бүгүн 10 жашка чыгып, анан жакында мага келери бул эң чоң кубанычтуу нерсе. Эң сон чынында эле мондай биз өзүбүз ошол нерселерди жон терибиз аркылуу көйгөйлөрдү чыгарып, ошол нерсенин артынан чуркабасак, чынында мындай көз жазында калат экен да көп көйгөй. Анын үстүнө эркектер көптүк кылган үчүн эркектер аялдардын көйгөйү менен анча деле мындай баш оорутпайт да. Алар жалпы жонунан эле мындай орчундуу маселелерди козгобосо. Назира, мындай да азыр деле жогорку кеңешке жалпы жонунан мырзалар баратат. Бир мандаттуу шайлоо дедик, бир мандаттуу шайлоодон айымдардын утуп чыгышы өтө күмөндүү. Биздин менталитет, биздин тарбиябыз ошол нерселерге алып келди. Анан партиялык система менен айымдардын кандайдыр бир деңгээлде жогорку кеңеште келишине мыйзам жол берет, бирок ошондо дагы өтө аз санда болобуз. Чоң трибунада айымдардын маселесин көтөрө турган айымдар гана. Эне баланын, кары картаң пенсионерлердин, ошол эле саламаттык сактоо багытындагы, билим берүү системасы багытындагы орчуну көп маселелерди негизинен эле айымдар көтөрөт. Анткени биз ошонун жон теребиз менен билебиз, ошол нерсеге жакынбыз, жана эне катары ошол нерсенин бардыгын тең оңдогонго аракет кылабыз. Албетте мырзаларыбыз жок эмес бул багытта аракеттерге, бирок айымдардын колунан ушул багыттарды оңдоого, ушул багыттарга кандайдыр бир реформа жасоого көбүрөөк колунан келет деп эсептейм да. Анан менин бир өкүнүчтүү жагдайым, ушул бизнес жаатындагы мырзалар, бизнес кылган айымдар жогорку кеңешке келбей эле койсо, жана жогорку кеңешти тандоодо эл ошол нерсеге көбүрөөк маани берсе да. Неге? Анткени көпчүлүк учурда жогорку кеңешке бизнести сактоо үчүн, коргоо үчүн келет. Экинчиден, жогорку кеңешке бизнес аркылуу келгенде алар көз карандуу болуп калат. Анткени мамлекет бизнестен келген адамдарды кыса алат.
муну сүйлөбө, тигини жазба деп кыса алат. Үчүнчүдөн алар ошол көз карандысыздык менен эч кандай сүйлөй албай, ошол бир жүрө берет. Ошон үчүн мен айтат элем, ушул тандаганда билимдүү, көз карандысыз, бизнестен дагы, бийликтен дагы көз карандысыз, ачык айта алган, анан ошол эле учурда кандайдыр бир мыйзамды жазып, мыйзамды элге бере алган адистер керек деп айтат элем. Анан бирок бизнестен келген кыз жигиттерге дагы урматым чоң. Бизнес деген бул дагы чоң мындай бир талант, бул дагы жетишкендик, бул дагы кандайдыр бир деңгээлде мактоого татырлык иш. Бирок ошол бизнести улантып, бизнести өнүктүрүп, элди жумуш менен камсыздап, элге меценаттык кылып, ошондой бир элге жардам берип, ошол жаатында көбүрөөк аракеттенишсе. Анан дээрлик эле жок деп айта албайм, албетте ишкерлик менен бирге эле ошол өзүн мыкты парламентарий, мыкты депутат катары көргөзгөндөр дагы аз эмес. Бирок бир аз ушул нерсени элибиз түшүнсө да, кимди шайлап атабыз, менин кулунум эле, менин жердешим эле, менин тайке жeenим эле деген нерседен алыс болуп, ошол кыргыз элине чын эле кызмат кыла турган билимдүү, жаңы жаш кадрларды алсак. Азыр Кыргызстанда кадрлар жок эмес. Чет мамлекетте өздөрүнүн күчү менен окуп келген жаштар бар. Алардын бардыгы эле иштейин десе айлык аз. Ошол аз айлыкка чыдап туруп да кандайдыр деңгээлде пайда келтирейин десе, алар өтө тың болуп кеткен үчүн жумушка алынбай калган учурларын дагы мен кездештирип жүрөм. Ошонун бардыгын тең көргөндөн кийин, ошонун бардыгына тең көзүм жеткенден кийин, мен ошол жаатка кандайдыр бир деңгээлде жардам бере алам, пайдамды тийгизе алам деген көз карашта өзүмдү ушул күчүмдү сынап парламентке алып баратам. Чынар эже, азыр сыртыңыздан чымдай чыйрактың күчтүү аял көрүнөсүз да. Ушул чыйрактың күчтүү аялдын ичинде деле мындай илак, назик аял жашайбы? Албетте сыртыбыздан ошондой көрүнгөнү менен азыр деле мен мисалы үчүн жашып кетип атам, анткени эстейсиң, көп нерсени эстейсиң, баягы суроо болгондо ушундай учурларга келгенде өзүңдүн жакшы мүнөттөрүңдү эстейсиң. Ал эми жакшы мүнөттөр дайыма көз жашты пайда кылат. Анткени ошол мүнөттөр каткырып кубаныч тап келгени менен ошол учурда ошол кубанычтын да көз жашы бар да. Албетте сыртыман ушундай көрүнгөнү менен мен деле абдан жумшакмын. Мен деле ыйлайм, мен деле капа болом, мен деле өкүрүп кыйкырып чыңырып алам, мен деле столду бир муштап алам, ошентип анан кийин жеңилдеп алам. Алаксытам. Сон бала чагыңызда деле ушундай чыйрактың белеңиз? Бала чагымда эми ошол классташтарым, туугандарым айтып калат, аябай тың болчусуң, дайыма иштин үстүндө болчусуң деп. Мектепте деле окуудан тышкары, окуудан коомдук иштерге тартылып алып эле, алып баруучу болуп эле, жанталашып эле, анан ар кандай стен газеталарды чыгарып эле, дайыма ушундай бир активдүү болчумун. Ал нерсе студенттик кезимде деле ошол нерсе кайра мени ээрчип барды. Ошол студент кезимде деле дубал гезиттерди чыгара калып, ар кандай радио, телевиденияларга алып баруучу боло калып, практиканы биринчи курстан эле баштагам, башка студенттерден салыштырмалуу. Биринчи курста Баластан студиясына бардым, багы өңүм баладайда депчи. Экинчи курста багы Арно концертине бардым. Анан тың экенсиң деп Арно концертин алып бартып коюп атпайбы Кыргызбай агай менен биргечи. Мен болсо 20 жаштагы эле жаш кызмын. Анан эртеси күнү 2 күн Арно концертин алып баргандан кийин анан көркөм кеңештен аябай катуу сын уктук. Жап-жаш кыз отуруп алып эле чоң ата чоң апаларын куттуктап атса жарашпайт экен деп. Чындыгында эле жарашпайт экен. Ошентип ал жакта дагы сүзүп көрдүм. Анан мени диктор кылып коюшту. Өзүңүз билсеңиз керек, Союз ыдырагандан кийин дагы дикторлук кандайдыр бир мектеп сакталып турду да. Саат 16-да мультфильм көрөсүздөр. 16-дан 15 мүнөт өткөндө сиздер үчүн көркөм фильм тартууланат деп ошол нерсени дагы окуп калган мүнөттөрүм болду. Анан 3-чү курста бизди расмий практикага жөнөткөндө ошол Ала тоо программасына кабарчы болуп кирип, ошол жактан жазуу ыкмамды, сүйлөп берүү ыкмамды, баягы талантымды көргөзсөм керек, эфирге алышып 3-чү курстан ошол Ала тоо маалымат программасынын алып баруучусу болуп калдым. Жакшы, эже азыр сиз базыр окутуучу, мугалим болуп атпайсызбы журналисттергечи? Анан биз ар кандай ушундай конференцияларды журналисттер арасында өткөргөндө ушул журналистика жагы өтө аксап аткандыгы, анан азыр баягы Советтер Союзундагы эле
мектеп боюнча келатканы, жаңылануу эчтеке жок экендиги айтылып калат да, ушул жерден аябай аксап атабыз. Мыкты чыган журналисттер чыкпай атат деп айтылып атат. Буга кандай көз караш? Назира, бала кезде көп студенттер кыялданып, алып баруучу болом, диктор болом, тележурналист болом деп ошондой максат менен журналистика факультетине тапшырышат. Мен бардыгына айтам, ошол 100 студент тапшырса, 100-үңөр тең алып баруучу болуп кете алышыңар күмөн деп айтам да. Анткени бул окуш керек, издениш керек, талпыныш керек, сүзүнүш керек, урунуш керек, өжөр болуш керек. Ошондо гана ошол баладан ошол бир кыял максаттар орундалып калышы мүмкүн. А эмне үчүн мынтип айтып атам? Анткени көп эле балдар келет дагы, айрым кыздар турмушка чыгып кетиши мүмкүн, айрым жигиттер башка багыттагы, башка адистикти тандап кетиши мүмкүн. Ошондой бир окуялар болот. Анан журналисттик адистерден мындай мыктылар чыкпай атат деп айтып атпайсызбы? Мен кошулбайт элем. Абдан көп мыкты балдар чыгып атат. Бирок ошол 100 баланын арасынан баары тең мыкты болуп чыга бербейт экен. Мен дайыма айтам, бир теле алып баруучуну, бир дикторду даярдаш үчүн 5 жылдан 10 жылга чейинки аралык керек. Бир жылда аны тележылдыз кылып, бир жылда аны элди сүйдүрүп коюш мүмкүн эмес деп эле айтам. Анткени тажрыйба топтолот. Бир күнү жаңылат, бир күнү мүдүрүлөт, бир күнү сынат, бир күнү кайра турат. Ошентип отуруп, сөздөн жаңылып отуруп, өңдөн жаңылып отуруп, кандайдыр бир сын пикирлерди угуп отуруп, анан ал такш алып, анан ошол алып баруучу болду, диктор болду деген бааны биз бере албайбыз. Эл берет. Эл ушуну мына Баланчаева деген чыкты, абдан жакшы чыгып атат, момундай сүйлөйт экен деп баа бергенде, анан ошол телевидениянын жүзүнө, анан ал эл күтүп көргөн адамга тележурналистке айланат да. Бул эң чоң эмгек, эң чоң түйшүк. Анан телевидениядан жылдыз болуш үчүн телевидениянын ысыгына дагы, сууна дагы чыдаш керек. Чыдай албайсыңбы, демек телевидение сен үчүн эмес. Өзүңүз билесиз, телевидение ушунчалык түйшүктө. Күнү болобу, түнү болобу иштейсиз. Жакшы чыгып атсаңыз дагы сын пикир угуп турасыз. Жаман чыгып атсаңыз андан бетер сизди чөктүргөнгө аракет кылат. Ошон үчүн бул жер эми анан дагы бир маселеси бул атаандаштык. Өтө атаандаштык күч алган жер. Атаандаштыкты өжөр, көкпет, сизге окшогон чыйрактар гана жеңе алат. Эже кыйналдыңызбы ушу атаандаштыктардан, бут тосуудан? Мындай болду эле, мындай жан дүйнөңүз жанчылып, ушун мага эмне кереги бар эле, тынч жашайм деген учурлар? Болгон эмес, Назира. Бут тосуулар бардык адамда болот. Жаман сөздөрдү бардык адамдар айта алат, бардык адамдар угат. Бирок кулактан тышкары коюп эле алдыга умтула бериш керек. Болбосо мага деле көп сындар айтылган, мен ал сындарды туура кабыл алам. Айылдыгың экен, ушул кантип деле кыргыз телевидениясынын жүзү болсун. Анан ой бул жарабайт деле баягы жаңы чыгып атканда, ошон үчүн айтып атпайм, жаңы чыгып атканда көп сын пикирлерди укканда телевизиядан качып эле кеткен кыздар болот да. Тескерисинче ошол сынды туура кабыл алып, мен ушул сынды туура айттым, мен ушул жагынан өнүгөйүн, бул сынды жөн эле айтып койду, чыгып койду окшойт деп эле ошону менен алдыга умтула бериш керек, өсө бериш керек. Сон эже сулуу аялдарчы жалгыз анан бактысыз болот экен деп айтып коюшат да. Мен кошулбайт элем. Дайыма даап ала албайт экен да, жүрөгүнө. Мен кошула албайм. Мен ушунчалык көп курбуларым бар. Ошол курбуларым сулуу, татынакай, үйгө тың, анан турмушунда дагы бактылуу, жолдоштору менен ушунчалык кунак, ынтымактуу, жакшы жашашат. Ал нерсеге мен кошулбайт элем. Эң сулуу айымдар дагы бар. Үй бүлөсүндө бактылуу болгон, үй бүлөсүндө жылдыз болгон, үй бүлөсүндө өзүнчө бир кумир болгон мыкты айымдар бар. Алар дагы сулуу, бирок алар эң бактылуу айымдар. Сизге көп эле жүрөгүн арнагандар болдубу эже? Эми турмушта, Назира, сен сүйлөтпөгөн кишини сүйлөтөсүң да, турмушта бардыгы болот. Өзгөчө эфирдин күчү ушундай экен, эфирден көргөн адамды сүйөт экен, эфирден көргөн адамга арзуусун арнайт экен. Турмушубузда эми баягы телевиденияда иштеген үчүн экрандын күчү ушунчалык экен, көп адамдарды сүйдүрдү деп айтсам болот. Керек болсо ошол шакектерин гүлдүрүн көтөрүп алып студияга келген мырзалар болгон. Бардыгын тең түшүнүү менен кабыл алыш керек. Бул дагы болсо эфирдин күчү. Болбосо эфир болбосо үйдө отурсак, андай нерсени биз кайдан көрөт элек, ким андай нерсени бизге тартуулайт эле. Ошондой бир кызыктуу окуялар болот. Мындай да, Чынар эже, вот азыркы тапта ушу учурда туруп, мынтип артыңызды кылчайып караганда купулуңуз толобу? Мен аябай маңыздуу, маанилүү, жакшы жашап атам, өз ордумду жашоодон таптым деген. Албетте өзүмө ыраазымын. Адам баласынын башына кандай гана түйшүк, кандай гана жоготуу, же болбосо кандай гана сыноо келбейт. Ошонун бардыгын тең баягы достойно деп орустар айткандай татыктуу өткөрүп кетишим керек. Жалгыз калдым деп муңаган жокмун. Балдарды тарбияладым, иштедим, чыйыр алдым,
өзүмдүн максат кылган эмгектеримди жарата алдым. Кыскасын айтканда мен өзүмдүн бүгүнкү жашоомо ыраазымын. Чынар Капарова деген үйдө дагы үй кожоке катары кыйын деп уккам да. Тамакты бозону укмуш сүзөт деп. Ошол жаатта айтсаңыз. Эми биз айылда чоңойгондон кийин көп тарбияны, айылдык тарбияны алдык. Кирди колго жууганды көргөнбүз, башыбыздан өткөн, тамакты бышырганды, от жакканды казанга, нан бышырганды, анын баардыгын тең биз өзүбүз көрүп, ошол тарбия менен чоңойгонбуз. Менин апам дагы өзү жаны тынбаган киши эле, биздин дагы жаныбыз тынгызбай чоңойтtu. Ошо тургандан баштап эле үй жыйнап, тургандан баштап эле тамак жасап, ошол таң аткандан баштап эле ошол коро жайды тазалап чоңойдук да. Ооба, бүгүн мен ошол биздин өзүбүздүн салт болуп калган тамактардан таптакыр мындай алыс кете албайм. Быжы жасаган боюнча, бозо сүзгөн боюнча, куурдак куурган боюнча, өпкөгө сүт куйган боюнча мастермин деп тамашалап мактанып койсом деле болот. Анткени үйгө конок чакырганды абдан жакшы көрөм. Анан мен бир шерин ойносом деле, мисалы үчүн партияга мүчө болсом деле, кандайдыр бир топко кошулсам деле, ошол топту туура тандадым, демек мен ушул топ үчүн кызмат кылышым керек деген бир жакшы мындай мүнөзүм бар да, берилүү менен кызмат кылам. Кээ бирөөсү эми кошулуп коеюнчу, мейлен барып көрөйүнчү, анан көрөм дейт го. Мен андай эмес. Мен кошулдумбу, мен ошол лидерди тандадымбы, мен ошол партияны тандадымбы, мен мүчө болдумбу, элементардуу эле бир шериниге кошулдумбу, демек ошол жерге мен өзүмдү жан дилим менен беришим керек, кызмат кылышым керек, көрсөтүшүм керек деп эсептейм да. Анын сыңары шеринелерди өткөргөндө деле, үйгө конок чакырганда деле жөн эле мындай чакырып кое албайм да. Баягы кылдаттык менен кандай тамакты берсем экен, ушуга кандай дасторконду жазсам экен, ушуга кандай кашыкты, кандай чынымды койсом экен дегенге чейин барам да. Бул дагы болсо мен ошол жоопкерчиликке тарбиялап койгон. Негизи аял кишинин, сулуу аялдын неме достору жакшы деле урулуйт экен го. 50-50 деп койсом болот. 50-сү жакшы болсо, 50-сү ар кандай болот да. Анан бул нерсенин баардыгы тең турмуштун тарбиясы, турмуштун тажрыйбасы болот экен. Көчүп бара-бара түздөлөт дегендей эле, бара-бара дос ким, чыныгы мамилелеш курбуларың ким, анын баардыгын тең убакыт өзү таразалап, убакыт өзү тазалап коет экен. Башкаларга жүгөн карматыш кыйын бекен? Кыйын, бул жашоодо кыйын. Баарыбыз тең жаңылышабыз, баарыбыз тең өдүрүлөбүз. Анткени жаш болобуз, жаштыкта ата-энебизди мага эмне акыл үйрөтүп атат деп уккубуз келбейт. Анан бара-бара көрө-көрө жашай, баардыгына тең көзүң жете баштайт дагы. Ата-энең туура турбайбы деп башыңды кармап ойлонуп каласың. Ишенчек болчумун, бирок бүгүн ишенчек эмесмин. Кантип тарбияладыңыз ал жакта? Мени эл, чөйрө, коом өзү тарбиялап койду. Көп алданып, көп жерден көп нерселерди күйүп, анан аягында апе мен деле ушундай болоюн деп, анан кийин чөйрөгө жараша мамилебиз, чөйрөгө жараша жан дүйнөбүз өзгөрө баштайт экен. Мүнөзүмдө дагы бар, өтө кырс мүнөзүм болуп кетет айрым учурларда, бирок көпчүлүк адамдар сиз мындай өзүңүздү высокомерная, гордая сезесиз деп айтып калышат. Мүмкүн ошондой көрүнөм. Бирок мени менен сүйлөшө келгенде, мени менен баарлаша келгенде, мени менен катыша баштаганда абдан жөнөкөй экенсиң, жөн эле мындай жерде эле жүргөн адам турбайсыңбы деп ушундай бир пикирлерди угам да. Анан бирок бул маалыматтык программанын өзгөчөлүгү сиздердин программага салыштырмалуу, көңүл ачуучу программага салыштырмалуу, маалыматтык программада чындыгында эле мен кыйынмын, мен баардыгын билем. Мына мен укпагандай кимди угасыздар деген мүнөз болбосо, маалыматтын чындыгын жеткирип берүү өтө кыйын болот. Жылмайып эле бүгүн ушундай болду дей берсең ким ишенет? Ошон үчүн олуттуу мүнөз бул маалыматтык программанын дикторлоруна тиешелүү мүнөз. Бирок ошол жердеги мүнөздү ошол жерге таштап, эфирден чыккандан кийин кадимкидей эле эненин мүнөзүн кийип алабыз да. Бирок бизди баары чөйрөдөн көрө берет экен да, эне катары, айым катары. Бизди эфирден көрөт көпчүлүк. Ошон үчүн көпчүлүк ошондой мүнөздү бизге кийгизип коет да. Өзүн мындай теки бери алат, анан өзү киши менен сүйлөшпөйт болуш керек деген нерсе ошондон улам сакталат. Ушундай образ жаратыш керек турбайбы? Ошондой образ маалыматтык аналитикалык программанын алып баруучуларында жарала турган образ ошол. Азыр башка дикторлорду көргөндө дароо эле катасын байкайсызбы же? Окутуучу болуп дагы калдым, кесипкөй дагы болуп калдым. Ошон үчүн каталарды күнүгө байкайм, күнүгө көрөм. Бирок сындуудон алысмын, анткени жаштарга мен мүмкүнчүлүк бериш керек деп айтам. Биз дагы жаңылганбыз, биз дагы мүдүрүлгөнбүз, биз дагы тил укканбыз. Демек жаңылып акырындык менен алар дагы кандайдыр бир деңгээлде кесипкөйгө айланат. Бирок
өспөй калган дикторлорду дагы байкайм. Ошол эле деңгээл менен, ошол эле деңгээлде калып калган дикторлор дагы бар. Өсүп өздөрүн мыкты көрсөткөн дикторлор дагы бар. Ар кандай. Биздин КТРдин улуу муундагы эжелердин сынынан, алардын тегирменинен бүкүлү чыгыш аябай кыйын да. Кыргыз телевидениясынын түптөөчүлөрү болгон эжекелерди азыр деле бар. Мисалы үчүн Тамара Жаманбаева, Шалиман Нурматова, мына көзү өтүп кетти Маргарита Булатова деген мыкты кандай бир кыргыз телевидениясында жаңы пайда болгондогу чыккан жылдыздар. Мына ошол адамдардан мен сабак алып, ошол адамдардан тарбия алып калганыма ушул убакка чейин кубанам. Анткени алардын ар бир айтканы, ар бир сын пикири мени өстүрдү деп айтсам болот. Эл канчалык деңгээлде өзгөрдү деп ойлойсуз? Эл азыр өзгөргөнгө, жаңы жашоо күткөнгө даярбы? Эл менен жолугушуп атам. Эл менен жолугушууда көпчүлүк айтып атат да, таза өтүш керек, акчага сатылбашыбыз керек деген адамдардын сөзүн угуп, мен кандайдыр бир деңгээлде сүйүнөм. Бирок ошол эле учурда канча сом берет экен, канча сом тарата аласыз деп ачык сураган адамдарды көргөндө жүрөгүм ооруйт. Анан эл канчалык деңгээлде ушул нерсеге даяр экен, ошол нерсени ушул шайлоонун жыйынтыгы көрсөтөт. Кимди шайласа эл, ошолор өтөт, кимди шайласа, кимди тандаса эл, ошолор парламенттин жүзү болот, Кыргызстандын мыйзамын жасат, Кыргызстандын өнүктүрүүсүнө кандайдыр бир аралашат. Демек азыр элди өзгөрдү, же болбосо өзгөрө элек деп айтууга эртерээк. Ушул шайлоо көрсөтөт. Анткени бул шайлоо таза өтөт, бул шайлоого эч ким аралашпаш керек. Бул шайлоо элдин колунда деп мамлекетибиздин башчысы баш болуп ошол нерсеге кепилдик берип аткандан кийин, демек мындан аркы тандоо элдин колунда. Президент тарабынан деле ушундай бир сөздөр айтылды. Шайлоо таза өтүш керек. Эч кандай мектеп мугалими болобу, мамлекеттик кызматкер болобу шайлоого аралашпаш керек деди. Мен абдан кубануу менен кабыл алдым. Мисалы үчүн мындай ыплас шайлоо болсо барбайм деп эле өзүм сөз берип тургам, бирок быйыл ошол мамлекетибиздин башчысы шайлоо таза өтүш керек, баардыгы тең жоопкерчиликке тартылат деген катуу тартипти көргөндөн кийин, демек таза шайлоого мен катышууга укугум бар деп эсептедим. Анткени өткөнкү шайлоо кандай окуяларды жаратканын сиз дагы жаран катары жакшы билесиз. Анан ушул шайлоодо менин үмүтүм бар. Бирок чоң үмүт элдин колунда. Мына мамлекет шарт түзүп берди, шайлоо таза өтсүн деп. Экинчиден, жаңы мыйзам кабыл алынды. Ар бир адам өзү каалаган адамын шайласын деп. Демек, бүгүн мамлекеттин келечеги элдин колунда. Элибиз туура тандаш керек, акчага сатылбашы керек. Тууган урук деген маселени биз той топурга, алыш катышка сактап, ал эми мамлекеттик системага, мамлекетти өнүктүрүүгө келгенде, мамлекетти мыкты инсандардын, күчтүү саясатчылардын, мыкты ишкерлердин жана ишмерлердин колуна беришибиз керек деп айта алам. Эл өзүнүн күчүнө ишене элек эже. Менин колуман эмне келет, мен шайлаганда эмне болуп кеттир, шайлоого барбай койсом деле шайлоо өтөт да деген кайдыгерлик дагы эле элге сиңген да. Туура. Элди ошол кайдыгерликтен чыгарып, кантип койготосуң, алло сен жөн эле момкенең канча нерсени чечет деп. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү ички миграция дагы абдан чоң. Мисалы үчүн Нарын, Ош баардык жерден келип Бишкекте оокат кылат, Бишкекте күн өткөрөт. Ошонун баардыгынын тең каттоосу өздөрүнүн жергиликтүү калкында. Шаардагы жашап иштеп аткандардын пропискасынын баардык каттоосу айылда болгондуктан алар добуш бере албайт. Бул жагы дагы абдан өкүнүчтүү, анткени калктын канча пайызы мигранттардын, тышкы мигранттардын да канча пайызы шайлоого катышпай калып атат да, шайлоо укугунан ажырап калып атат. Эгер да биз жоопкерчиликтүү болсок, кой ошол күнү шайлоо экен, мен барып шайлап келейин деп бир күн убактыбызды берип, кандайдыр бир каражатыбызды жумшаганда мүмкүн өзгөрүү болмок да. Бирок биздин коом ал нерсеге даяр эмес. Койчу мен барбай эле коеюн, менин добушум эмнени өзгөртөт дейт. Айтат элем, урматтуу эл, сиздин бир эле добуш көп нерсени өзгөртүшү мүмкүн. Туура тандап, туура багытты алсак, мамлекет өнүгүүгө жол болот. Мына шарт түзүлүп берилди, мыйзам өзгөрдү. Ар бир адам өзүнүн каалаган адамын шайлаганга укуктуу болду. Таза өтсүн деп көзөмөл абдан күчтөндү. Бул жагынан мен ошол мыйзамды киргизген депутаттарга, мыйзамга кол коюп берген президентке, анан ушундай таза шайлоо өтсүн деп ошол нерсени багыттап берген мамлекетибизге ыраазымын. Сон Чынар эже, рахмат атайын, ушинтип учуруңузду, убагыңызды бөлүп келип бергениңизге, ачылып бергениңизге ыраазымын эже. Рахмат. Бүгүн сиз чынында эле күчтүү аялдын
өңүтүн көрсөтүп бердиңиз. Рахмат. Күчтүү жалгыз болсо деле аял күчтүү боло алат. Жалгыз болсо деле аял бардык нерсеге жете алат, ийгиликке, бийиктикке жете алат деген нерсени көрсөттүңүз. Бизде жалгыз адамды жарты адам катары карайт да. Бирок сиз бүтүн адам катары көрсөтүп бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат Назира. Сага дагы ийгиликтерди каалайм, чыгармачылыгыңа чоң ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн диктор Чынар Капарова менен сонун маектешүү болду. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.